Ассаламу алейкум, урматтуу менин катталуучуларым. Бүгүн мен сиздерге биткоин криптовалютасы боюнча дагы прогноз кылып кетейин. Кече күнү, жамырда күнү кылган прогнозумда мынакей айттым эле, бул жерде эме чыгат деп. Бул жерде мынакей көрүңүздөрбү? Вымпел чыккан болчу, симметричный. Ушул симметричный вымпел иштеди да, мына бул жака чейин түшүп, азыр коррекция берип, кайра ылдый кетип атат. Ал эми бир күндүк таймфрейм менен карай турган болсок, биздин могу уровеньди пробой кылды. Мына 81500 деген уровеньди пробой кылды. Бул жака мынакей чейин тыштады. Чейин тыштады дагы, эми ылдый кетип атат азыр. Бул дагы ылдый түшөт да. Эми бул ылдый түшкөндө уже кайсыл жерге чейин түшөт дегенде мынакей көрсөтүп берейин. Бул азыр келип могу уровеньге келет, 73000. Эми бул жака эмес, сразу эле могуга жетет го дейм. Скорее всего, уже сразу эле 69100 примерно. Ушул жака чейин азыр агыш керек да, мындай болуп, ушул жака чейин агып, анан могу жерге кичине тейин да тышташы мүмкүн мындай кылып. Анан кайра мындай. Ушул жерден анан кайра разворот берет да. Разворот берип туруп уже мындай болуп өсүш керек да. Азыр көрсөтүп коеюн кичине. Бул мынакей ушул жерден бул жака чейин түшсө, андан кийин кайра бул жака чейин көтөрүлсөк, кайра бул жака түшүп, ушундай примерно ушундай сценарийди күтүп атам да. Бул баягы эме да, восходящий трендовый каналдын линиясы бул. Поэтому могу линияны мынакей азыр көрсөтөйүн. Мынакей мына жашыл линия, бул жашыл линияны болсо, эгер пробой кыла турган болсо, биткоин дагы түшүп кетет да, андачы. Дагы уже там 64 болуп, дальше даже могу жака чейин кетип калышы мүмкүн да. Вряд ли бул жерде аябай көп мындай эч поддержкалар бар. Скорее всего, бул ушул жерге чейин келет. 69 жана ушул менен өсөт да, мына мен чийген эме боюнча. Скорее всего, ушундай картинаны көрөбүз да. Биякта двойное дно болуп, анан кайра бул жактан дальше мондай картина да, примерно. К примеру, жөн эле чыгып атам, примерно ушул жакта развитияны көрөбүз да, өскөнчү. Бүгүн болсо 10 март. 10 март. Эми бул өчүрүп салалы, кереги жок уже. К примеру, ушундай картинаны күтүп атам азыр. Бүгүн 10 март болсо, бул бир жума бою каяка кеткен азыр көрөлү. Пока бир күндүк менен түшө турган болсо, 4 сааттыкта эмне чыгып атат. Бул жакта деле пока ылдый түшүш керек экен пока что. Всё. Пока ушул жакты күтүп атабыз мынакей. Эми буюрса бүгүн где-то 10 болсо, 11, 12, 13, скорее всего, уже эмеге жетип калабыз да, жуманын аягына чейин. Может, ага чейинби, жетпейби, уже могу эми баага жетебиз да, 70 000, 69 000 долларга чейин түшөбүз буюрса. Бул жөн гана прогноз, менин прогнозум. Ал эми эч кандай бул финансовый рекомендация эмес. Ар бир адам сделкаларга кире турган болсо, криптовалюта ала турган болсо, түшүнүш керек, что рисковать этип атканынча. Поэтому түшүнүп иштегиле. Эгерде окуйм десеңиздер, ушинтип анализ кылганды үйрөнөм десеңиздер, обученияга катышсаңыздар болот. Эгерде окуйм десеңиздер, комментарийге плюс белгисин калтырып койсоңуздар, мен сиздер менен байланышам. Ошо көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.